Башкы план мамлекеттик милдеттерди жана калктын кызыкчылыктарын эске алуу менен жакынкы 25 жылга артыкчылыктуу жана этаптуу стратегияны, шаардын өнүгүшүн аныктаган негизги укуктук шаар куруу документи болуп саналат. Бул документте жалпы шаардын социалдык объектилерди жайгаштыруу, инженердик транспорттук системаларды өнүктүрүүнүн негизги багыттары, табигый жана тарыхый мурастарды сактоо боюнча иш-чаралар, аймактарды өнүктүрүүнүн жана курулуштун тартиби, ошондой эле калктуу конуштун чек аралары камтылган. Кыргыз Республикасынын Курулуш министрлигинин бекиткен колдонуудагы курулуш нормаларына ылайык башкы план 2 этапта иштелип чыгат. Конуштун башкы планы жана башкы пландын концепциясы. Концепция шаардын чек аралары менен калктуу конуштарды өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясын жана этаптарын аныктоо максатында иштелип чыккан. Башкы пландын өзү 3 этапта иштелип чыгат. Шаарды өнүктүрүүнүн комплекстүү анализи. Башкы план негиздөөчү материалдар. Башкы пландын милдеттүү түрдө бекитилген бөлүгү төмөнкүлөрдү камтыйт. Аймактын функционалдык курулушун бекитүү, транспорт схемасы, калктуу конушту өнүктүрүүнүн келечектүү чеги, негизги жоболор. Мэриянын жана башкы пландын сайтынан сурамжылоого катышууну унутпаңыз. Бишкек алдыдагы 25 жылда кандай өнүгөт, бул сизден көз каранды.